Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Мына 9 айдын жыйынтыгын угуп, жылыштар бар экенин баарыбыз ынанып отурабыз. Ошол эле мезгилде дагы көптөгөн биздин көйгөйлөр көп экени баарыбызга белгилүү болуп турат. Урматтуу Алмаз Тушбекович, мына сиз докладта айтып кеттиңиз. Мына айыл чарба секторун өнүктүрүү үчүн быйыл 6 миллиард 9 айдын içinde кредитке бөлүндү депчи. Ошол канча пайыздан бөлүндү жана канча биздин дыйкандардын колуна тийди? Маалымат барбы? Биз жылдын башына баштап ФСХ деген проектибиз бар. Мына быйыл болсо ФСХ 10 деп алдын ала болсо ФСХ 8-9 уланып кетип атканбыз. Ошо 1 миллиард 112 миллион сом карап бергенбиз. Ошо бул биринчиден 2 жылдык жана 2008-2009 ФСХ 8 ФСХ 9 жабыш үчүн жана жаңы ФСХ 10 боюнча субсидированиясы ошону колдонгондо жалпы 6 миллиардка чейин жеткизүү боюнча банктардын расчету боюнча кредит беребиз деген маалыматы бар, расчеттор бар. Мына ошол. Анан жана бүгүн быйыл жаңы проектти биз ишке ашырдык. Бул агрокластер боюнча агрокредитование 6%. Бүгүнкү күндө 2 банкка 3 миллиард 400 миллион сом капитализацияны кылдык. Бүгүнкү күндө булда каражат жетишпей жатат. Ал банктын заявкасы бар 1 миллиарддан ашыгыраак сумманы. Анткени уже заявкалар да келип очередке туруп калыптыр. Буну да жылдын аягына чейин карап берели, мүмкүнчүлүгүнө жараша. Андан кийинки суроо мына жогоруда ушуга айтып коеюнбу? Тиги ФСХ 10 менен 8087 алышыптыр. Тиги кластер боюнча 1855 адам алыптыр. Дыйкан. Ошо сизге маалымат. Рахмат. Жогоруда мен кесиптештерим айтып кетти да, көптөгөн объектилер башталып канча жылдан бери бүтпөй атканчы. Сиз акчаны бөлүштүрүп атканда ошондой мөөнөтү созулуп кеткен объектилерге карап бөлүштүрөсүздөрбү же кимдин жанакы үнү бийигирээк чыкса ошого караппы? Эми сурооңузга туура эле. Бирок мен өзүм жалгыз чечпейм муну. Мына Госстрой бар, Минобразование да бар. Туура айтып кеттиңиз. Биринчи кезекте өзүбүздүн положениясы жазылып турат. Биринчи кезекте ошо завершающий объекттерге каржылап беришибиз керек. Ошон үчүн мындай бүгүнкү күндө маселе чыкпак эмес. Бирок турмуштун ордуна турбайт экен. Тиякта школ пожар болуп кетет, бияктан разрушение ошо менен жаңы объекттерде пайда болуп. Бирок сиз айткан туура, биз эмки жылдан баштап баарын иреткап келебиз. Жана жаңы механизмди ишке ашырып алсак, ошо биринчи кезекте ошо 80-90% даярдыктарды биринчи кезекте жабабыз, анан калгандары акырын кетебиз. Азыр мына кесиптештерим 10 жылдан бери бүтпөгөн мектепке өтө капаланды да. А сиз билесизби, эң узак мөөнөттө бүтпөй турган канча жыл болгонун? Ошол мектеп жөнүндө кабарыңыз барбы? Жок, кабарды эле мында общий кабарлыгым бар. 15 жылдан бери эле бүтпөгөн мектептер бар. Бирок мен айтып кетейин, жаңы механизмдин биз азыр айтып атабыз. Жаңы нулевойдон баштап 3 жылдын ичинде бүтүрүш керек бул объект. Анткени жана тактап айтып коеюн, 1986 жылкы башталган мектептин Союз мезгилдеги бүгүнкү күнгө чейин бүтө элек. Мына 32-33 жылга кетип атат. Ошол мектепке быйыл канча акча бөлүндү? Эмне деген мектеп? Фуркат деген мектеп. Ал Масадан айылындагы Фуркат мектебине быйылкы жылы 15 миллион каржыланды. Бирок бул жерде бир себептер менен токтолуп турган, ал объект боюнча подрядчик убагында иш аткарбай, иши укук коргоо органдарында жүрүп, анан кайрадан ишти башташты. Бүгүнкү күндө акчасын освоить этип атат. Освоить этип бүтсө, биз дагы акча которуп бергенге даярбыз. Аны сураш, муну айтканын себеби мына жакын күндөрү 2023-түн бюджетин карайт экенбиз да, ушуну өзүңүз жеке көзөмөлгө алып, эми 33 жылда бул мектеп уже урады деген сөз да. Эми жыл деле бул деген мамлекеттин акчасын биз шамалга сапырып атабыз. Жылын аз-аздан бөлүп коюп, быйыл деле мына 15 миллион бөлүнгөн эмес. Буну биз жыл башынан баштап, мен буну бир жалган айтпасам, бир 10-15 жолу айтыш болуш керек. Акыры баары киришкенден кийин эми кичине 15 миллион бөлүнүп калды. Эми бүтүш керек да, 33 жылдан бери бүтпөй турган деген бул уят. Андан кийинки суроом, мына быйылкы жылы медициналык имараттарды, больницаларды куруу үчүн канча акча каралды? 9 айда канчасы ишке ашты?
бүгүнкү күндө саламаттык сактоо объектилеринен жалпысынан 25 объект каржыланып атат. Азыр план боюнча 92 миллион каралган, анын 69 миллиону каржыланып бүттү. Канча объект дейсиз? 25 объект. Саламаттык сактоо тармагында. Эми бул Госстройго мына Сузак аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн канча пайыз жумуш аткарылды ошол жерде? Жана больница боюнча канча пайыз жумуш аткарылды деген суроо бердим Госстройго ошо. Бакыт Үсенович сурап атат. Саламатсыздарбы? Сузак инфекционный отделение усуна 40 койкалуу 2022 жылы башталган. Тендерная стоимость 52 миллион 619 миң сом. Общий профинансировано 769 миң сом. Азыркы учурда 2022 жылы 3 миллион каралды. Жок, ошондо 52 миллиондун 3 миллиону эле каралды, быйылкы жылга. Ооба. Кандай жумуштар аткарылды? Сизде маалымат барбы? Азыркы учурда старый здание бар экен, ошону снос кылып, зимний работалары 100% аткарылды. Мындайда сиз айтып калдыңыз, 2022 башталды деп. Бул былтыр башталган. Былтыр котлованы казылып, бүт бардыгы. Ал жерде жана арматураларын алып, эми жумуш башталганда акча бөлүнбөй калып, анын бардыгы ошол суунун астында калып кеткен, суу толуп, жана казылган жер. Ал жерди кайра биз мына транспорт комитети менен чогуу, мен ошол жердин депутаты болгондуктан барып көргөнүбүздө, көргөндүн эртеси күнү насосторду алып келип, сууларды кайра сордурган, тазалап. Кайра эле ошол бир күндүк иш болду, кайра калып кетти. Эми биз качанга чейин ушинтип жүрө беребиз? Мына 300 миңден ашык калкы бар, Сузак районунун жугуштуу оорулар бөлүмү жок. Бул эмне деген, биздин элибиздин саламаттыгына кылган мамилебиз ошондойбу? Ошондон көзгө алып койсоңуздар. Анткени бунун бузулганына, бул пандемия убагында ошол кезде президент барганда мен 1 жылдын ичинде бүтүрүп берем, жугуштуу оорулар бөлүмү өтө керек экен, биздин башыбыздан өтүп атат деп буздуруп кеткен, ошол боюнча мына жатат да. Ошону көзөмөлгө алып койсоңуз. Кийинки суроом жанагы мамлекеттик ипотекалык компания боюнча. Булар ГИК кандай кызмат аткарат? Жетекчиси келди? Ооба, жакшы. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Мен мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрайымы болом, Төлөгөнова Айда Бишналиевна. Биздин ишмердүүлүк боюнча бир кыска маалымат берип коеюн. Азыркы убакта билесиздер, былтырдан баштап менин үйүм 2021-2026 программасы ишке ашырылып жатат. Азыркы убакта анын алкагында эки основной багыт бар. Бул 4% чен менен 25 жылга бюджеттик тармакта иштеген кызматкерлерге ипотекалык насыя берилет. 4 миллион сомго чейин 10%-дык баштапкы төлөм менен. Бүт бардык категорияларга жарандардын 8%-дык чен менен, жылдык чен менен 25 жылга 5 миллион сомго чейин 20%-дык баштапкы төлөм менен ипотекалык насыялар берилет. Бул азыркы убакта биздин өнөктөш банктар аркылуу берилет. 3 банк бар. Айыл банк, РСК банк, анан Бакай банк аркылуу. Азыркы убакта бүгүнкү күнгө чейин биз былтыр октябрдан баштап ипотекалык насыя бериле баштаган.
финанс министрлигинин тарабынан каржылоо башталгандан баштап азыркы күндө 2261 жаран ипотекалык насыя алды, 5 миллиард 473 миллион сомго. Белгилеп кетиш керек да, азыр баягы биздин пайыздык чен кыйла ылдыйлаган үчүн, анан баягы мөөнөтү узарган үчүн ошо жеткиликтүүлүгү жогорулады. Ошо азыркы убакта аябай көп жарандар бизге кайрылып атат. Күнүгө 100дөн кем эмес жаран кайрылат. Азыркы убакта бизде катталган, биздин электронный порталда 48 миңден ашык жаран катталды. Анын ичинен 16 миңге жакыны бизде уже одобрение алып, биздин критерийлерге дал келип, бизге баягы катышуучу болуп катталышты. 15 ошо аны 16 миңдин ичинен 7 миңге жакыны уже бизге баягы банктарга барып кезекке турушту. Азыркы убакта ошо банкта 200дөн ашык жаран уже баягы документтерин тапшырып, баягы насыяларын оформление жасап атышат. Көйгөй чоң, бизде баягы муктаждык аябай чоң болуп аткан үчүн бизде дагы программада да камтылган классикалык ипотекалык насыяндан тышкары биз жанагы биздин турак жай фондусун көбөйтүү маселеси. Анын алкагында биз уже эмки жылкыга биз 11 объекти курганга уже пландарыбыз бар. Азыркы убакта 6 объект боюнча проектно-сметный документациясы даяр болуп, баягы аяктап калды. Ал иштерди баштайбыз. Дагы бир сот департаментинин баягы незавершенный үйү бар экен, ал боюнча уже иштерди баштап атабыз. Жандандырып, консервация болуп калган экен. Биз ошо үйдү уже баягы куруусун завершениясин баштап, иштерди баштап атабыз. Биздин пландар боюнча эмки жылкыга куруу баягы каржылоо, курулуштун каржылоо үчүн бизге 6 миллиарддан кем эмес каражат керек. Андан тышкары 3 миллиард сом баягы ипотекалык насыя өнөктөш банк аркылуу жана биздин дочерний компаниябыз бар, Акбосого, жилищно-сберегательная кредитная компания. Аны биз реформалагантабыз. Ошо азыр проектибиз даяр. Минэконом тарабынан азыр каралып атат. Ошо реформага дагы биз баягы жанагы классикалык ипотекалык насыяларга 3 миллиарддан кем эмес каражатка муктажбыз. Ошо бардыгы эмки жылкыга 9 миллиард сомго биздин баягы муктаждыгыбыз бар. Республикалык бюджеттин долбоорунда биздин маалыматыбыз боюнча 1 миллиард сом каралып атат азырынча. Ошо кыскача маалымат. Мен суроом кыска эле жооп берсеңиз. Сиздер мына эмки жыл объект курабыз дедиңиздер да. Ушул берилип аткан үйлөрдүн баарына сиз өзүңүздөр куруп бересиздерби же сиздер просто ортомчулук гана кызматты аткарасыңарбы? Анткени акча Мифинден бөлүнгөн акча кайра эле барып туруп банкка түшөт экен. Ал акчанын эсебинен банк кызматкерлерине дагы кетет да, өздөрүнүн услугаларын алышат да, туурабы? Азыркы убакта ошондой баягы банк маржасын алат, ал өзлөрүнүн операционный расходуна жумшашат. Биз болсо азыркы убакта жана айтып атпайбызбы, курулуш иштерин каржылоосун баштаган атабыз. Ал иштерди биз чогуу Госстрой менен чогуу иштерди баштаган атабыз. Алар менен келишимибиз бар. Келишим менен алкагында биз жанагы трехсторонний соглашениелерди кол коюп, уже даярдап эметип атабыз. Жанагы биздин госоргандар
мисалы алып кетсек, Караколдо МВДнын бир үйүн баягы 3 тараптуу келишим түздүк. УВД Каракола, Гострой, ДЖГС, мурунку ДЖГС, азыр департамент инженер инфраструктура инженери да, ошо ДСИ, ошолор менен чогуу келишим түзүп анан иштерди баштагандабыз. Сиздердин планыңыздарда Саламаттык сактоо министрлиги менен да чогуу ошондой 3 тараптуу келишим боюнча пландар барбы? Саламаттык сактоо министрлиги бизге кайрылса, биз даярбыз. Бизге дагы УВДдан башка дагы жергиликтүү администрациялар менен да келишим түздүк. Мына жакында эле биз Жалал Абад шаарынын мэриясы менен келишим түздүк. 3 тараптуу бар. Гострой, биз, анан Жалал Абад мэриясы. Баары менен даярбыз. Каражат болсо баштайбыз иштерди. Мага чейин кесиптешим суроо бердилер, сиз жооп ала албады, ошо суроону мен кайталап коеюн. Мына пайызсыз берүү боюнча келечекте пландар барбы? Себеби ошол эле мезгилде пайызы болсун, бирок баштапкы төлөмсүз. Себеби сиздер азыр баштапкы төлөмдөрдү койгондо биздин чыныгы ошол социалдык чөйрөдө иштеген кызматкерлерибиздин ал баштапкы төлөмүн төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Сиздер кайра эле жанакы акчалуулардын жолуну ачып берип атасыздар да, кимдин акчасы болсо ошол баштапкысын төлөп, кайра эле ошол ГИК аркылуу алып атканын мына бүгүн баарыбыз эле көрүп атабыз. Реалдуу жашоого алып келсек, жөнөкөй дарыгердин, жөнөкөй мугалимдин, жөнөкөй ошол соц кызматкердин ал баштапкы пайызын төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Эгер биздин айлык статистикабызды алып караган болсок. Азыркы убакта да биз өзүбүздүн мыйзамыбыздан баштапкы төлөм төлөнсүн деген алып салганбыз, бирок негизи өнөктөш банктар Нацбанктын нормативтерине баш ийишет. Аларда жана баштапкы төлөм сөзсүз түрдө төлөнүш керек деген нормативи бар экен. Биз ал көйгөйдү чечиш үчүн жанагы курулуш иштеринде биздин турак жай фондубуз пайда болсо, биз талап кылбайбыз баштапкы төлөмдү. Андан тышкары азыркы убакта жанагы кыска жооп бересизби? Накопительный фондторду жөнөтсө болот да, азыркы биздин жарандар 50 миңден ашса, жана 2%-тык накопительный взносу. Бул сиз жетектеп аткан ишкана курулганда, башында ушундай сиз өзүңүз азыр айтып аткан бүчүлүштүктөрдү жойгону курулган ишкана болчу. Дагында эле айтып атасыз банктар деп. Андай элибиз кайра эле банк аркылуу алып жатканын мына сиз өзүңүз тастыктап атасыз да. Сиздердин курулган ишкана башында ушинтип биздин чыныгы жана муктаж болгон жарандарыбыздарга камсыз кылуу боюнча курулган. Азыр мына болгону ортомчулук гана кызматты алып атасыздар. Андан кийинки суроом Алмаз Ушбакович. Мына сиз финанс катары айтсаңыз, мурда ФОМУС өзүнчө мамлекетке түздөн-түз өкмөткө баш ийген ишкана болчу. Азыркы күндө Саламаттык сактоо министрлигине карап калды. Ушул ишкананын канчалык деңгээлде муктаждык бар? Чын айтканда, бул чоң проект эле. Ушул проект негизинде независимый финансовый орган болуш керек эле, система здравоохраненияда. Башынан баштап бул орган финансы жагынан по пролечным случаям деген төлөш керек эле. Акыркы кезде ФОМС деген азыр и строительство керек болсо заниматься этет да, ремонт менен деле кичине мен айткандай кичине туура эмес го депчи. Ошондуктан бизде сунуштарыбызды бергенбиз министрлик здравоохраненияга өткөн министрликкечи. Бирок чын айтканда бул проект международный донорлар аркылуу өткөн. Аябай көп мындай колдоо болуп атат ошол жерден. Бирок мен ойлойм, жакын арада баары бир ФОМСту карап беришибиз керек. Бул эле мындай бүгүнкү күндө ылайыктуу мындай структура болушу, анткени бул азыр Минздравдын астында болуп калган да. Ошону айтып атам да, азыр Минздравдын астында болуп калгандан кийин бул Минздравдын өзүнүн бухгалтериясы бар да. Бул бүгүнкү күндө бир иш эки ача болуп кетип атат да. Ошол эле акчаны
эки мындай бөлүп алып карап атабыз. Себеби Хомска дагы канчалаган мындай каражаттар кетип атат, алардын содержаниясына, башкасына. Эгер ошол министерство карап калгандан кийин жөн эле ошол министрликтин бухгалтериясы болбойбу, же келечекте кайра өзүнчө бир структура кылып туруп өкмөткө баш этуран кылам деген пландар барбы? Азыр буга чын айтканда жооп бере албайм. Анткени муну абайлап карашыбыз керек. Сиз айткан туура бул маселе. Биз өзүбүз деле ошону көрүп турабыз. Ошондуктан мен айтып кеткендей, бул международный донорлор өзүнүн убагында көп каражат бөлгөн ошого, структура, ошо реформага. Азыр аны жокко чыгаранга бул кичине мындай туура эмес болуп калат да. Биз жактан да, алар жакта туура эмес түшүнүп калат. Ошондуктан сиз айткан маселе бүгүнкү күндө бул бар. Биз ошо фомсту реформа боюнча жанагы страхование жагын кайрадан карап беришибиз керек да. Рахмат. Андан кийинки суроо мына биздин 1-класстан 4-класска чейинки окуучулардын ысык тамагы боюнча 2022-ге канча акча каралды и келечектеги пландарда кандай? Эми бул жыл сайын эле азыр биз айтып кеткендей жана 7 сом, анан башка жергиликтүү жактан да кошумчалар кичине бар. Ошо жалпысынан ошо 800 миллион сомго жетпеген каражат каралган эмки жылга деле. Бул маселени да турган карап берүү боюнча 20 сомго же көтөрүү боюнча бул өзүңүз көрүп атасыз, сразу 1,5 миллиард сом керек болуп калат экен да. Биз депутаттар, биздин комитет ушуну көтөрүп сунуш кылган элек, калган министрликтердин баардыгы одобрять этип, бирок бир гана азыр маселе сиздерде калыптыр да, сиздер согласие бербей атасыздар. Эмне себептен, же биздин келечегибизден ушунчалык аябайбызбы? Жок, аябайбыз. Бул маселени да биз айткан, анткени питание деген жалпысынан карап берейин дегенбиз. Бул 1-4 класска чейин горячее питание. Калган болсо биз белгилеп айтсак, мына интернаттарыбыз бар. Дневной интернаттарыбыз бар. Ошо норма питаниясына бир мындай системно келип алып келе тургандай сунуш программа менен келсек деген оюбуз бар эле да. Ошол качан ишке ашат ал? Эми баары чын айтканда 2023-кө барбы, жокпу? Же жөн эле биз кайра эле элибизди алаксытып атабыз? 2023 жылдын бюджетинде биз бул маселени караган жокпуз. Ошо эле деңгээлде турат. Эми азыр 23 жылдын бюджетин алып келгенде да бир кандайдыр бир булактар табылса, карап бере тургандай карасак болот дейм го мындайчы. Ну, чын айтканда мына докладда айтып кеткендей, быйыл аябай чоң социалдык чыгымдарды өзүбүздүн мойнубузга алып, эмки жыл болсо социалдык тармакка 78,5 миллиард сом керек делет да. Мен айтайын дегеним, Аңыз Шубекович, туура, жакшы, аз болсо да берилип аткан. Бирок бүгүнкү күндөгү 7 сом менен биз кайра балдарыбызды уулап атабыз. Анда аны токтотуш керек, түшүндүрүп айтыш керек. Биз 7 сомдон берип эптеп мындай кылгандан көрү анда токтотуп эле коелу деп. Кээ бирки мектептерде ошол мамлекет аз болсо да жардам берип атат деп ата-энелердин көпчүлүгү өздөрү инициатива көтөрүп, бир аздан чогултуп берели, тамак ашын жактыртайлы деген жерлерди биздин кээ бир блогерлер бар басып, вот мынакей элдерден акча жыйнап атасыңар, тигинтип атасыңар деп мектеп директорлорун да биз мындай туура эмес жагдайларга калтырып коюп атабыз да. Эгер биз чыныгында мындай камсыздай турган болсок, жетерлик беришибиз керек. Биз кече жакында эле ошол билим берүү министрлиги менен кошо Ысык Ата районуна барып келдик. Мамлекет каржылаган жердин тамак ашы менен жана ошондой эле биздин проекттер менен каржыланган, ата-энелердин өзү айына чогулткан акча менен тамак жасалган жердин айырмасы өтө чоң да. Керек болсо биздин ошондой жөнөкөй мамлекет каржылаган жердеги ашканаларына кирсеңиз, там санитария жок. Гигиена сакталган эмес. Мен айтып атам го, биз кайра балдарыбызды уулап атабыз. Кайра биз балдарыбызды ошондой жугуштуу ооруларга түртүп атабыз. Кээ бирки жерлерде ошо 7 сомдон бөлүп койгондон кийин биз талап кылып атабыз. Кана сенин ошол бир булочкаң, бир ысык чайың деп. Ал жерде бир кол жууганга шарты жок. Биздин балдарыбыз көчөдөн ойноп келип, ошол кол менен барып, бүт бардыгы кайра эле ошол инфекциялык ооруларга кабылып атат, күчөп атат. Биз аларды жаштайынан туруп мынакей Боткинге алып барып атабыз, боор оорусуна алып барып атабыз. Алар жагын ойлоп атасыздарбы кичине? Себеби гигиена биринчи орунда турат. Мына мен сизге жөн статистика катары айтып коеюн. Мына ковид убагында биздин
оки деп коет, острый кишечный инфекция, ошол оорулар автоматически азайды. Себеби биз баарыбыз колубузду жууп калдык. Баарыбыз гигиенага көңүл буруп калдык. Ошондуктан мен суранып кетет элем, ушул биринчи орунда биздин эгер келечекти ойлосок, биз бүгүнкү күндү эмес, бүгүнкү креслобузду эмес, келечекте бизде акылдуу, билимдүү, дени сак муунубуз өсөт деп ойлосок, анда мына сөзсүз 2023-кө ушул мектеп ысык тамагын чечип бериңиздер. Андан кийинки суроом, мына азыр жогоруда айтып кетти, альтернативдүү жол боюнча биздин бир гана туннель калды, туннель бүтсө эле иш аяктайт деп. А бирок ошол жердеги көчкү коркунучтары болгон аймактардын иштери кандай аткарылууда? Себеби мен ошол жак жакшы билем. Постоянно көчкү жүрүп турат. Ал өтө кооптуу азыркы күндө. Ал иштерди бүтүрмөйүнчө бул жолдун ачылышы эч кандай мүмкүн эмес.